Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жөлөк бул. Башкача айтканда пособие алгандардын жүзүн элге теле аркылуу жарыяламакчы болду. Азыр жана 212 миң үй бүлөнү тактап баары сүрөткө тартып, оцифровать этип бүтүрдүк. Эгерде ким кедеймин десе, аны дагы ошо сүрөткө тартып алабыз да. Бул тажрыйбанын Кытайда колдонулуп жемишин берип келе жатканын айткан Акылбек Жапаровдун бул чечимин оболу Кыргызстандын экономикасын Кытайдын экономикасына жеткирип, андан сырткары ал өлкөнүн коррупция менен күрөшүү тармагынан дагы үлгү алса болмок деген тариздеги пикирлерди социалдык тармактын колдонуучулары байма-бай жазышты. Эми пособие алгандарды телевиденияга чыгарып жарыялайбыз дейт. Уят эмеспи? Миллионду жегендерди чыгарбайсыңар, байкушту чыгарасыңар. Уятыңар жок экен да өзү. Андан көрө Кытайдан коррупционерлерди кантип жазалашты үйрөнсөңөр жакшы болмок. Ошол Кытайдан коррупционерлерди кантип жазалаганды да үйрөнбөйсүңөрбү, тажрыйба алмашып дегендей. Туура, ачыкка чыгарыш керек, бирок байыган чиновниктерди дагы чыгаргыла телевизордон. Ушуга улай эле Борбордук телеканал бул тууралуу Бишкек шаарынын тургундарынын дагы пикирин сурап көрдү. Эми ал жагын жөнүнө койсо болмок. Реклама кылып эмне кереги бар? Жүзүн элге жарыяласын, ошо кимдер алып атыптыр, ошол чыгарсын ачыкка. Жок, кереги жок да негизи. Ар кандай элдер бар, кээрлер көрсөткүсү келет, кээрлер көрсөткүсү келбейт. Анан зачем аны? Колдойбуз, анткени азыр жөлөк пул алгандар мамлекетте эме болуп атпайбы? Бүт баарын башка каттатып коюп эле, анан кийин жок деп коюп алып атышат. Муну туура балким. Министрлер кабинетинин мындай чечими тууралуу жогорку кеңештин депутаттары дагы өздөрүнүн пикири менен бөлүштү. Анан мен андай кыл, мындай кыл деп айта албайм. Болуп калышы мүмкүн да, дискриминация болуп калышы мүмкүн. Бир четте ошо туура, эмне үчүн дегенде, эгерде чын эле адресине жетсе, жакшы. Бардыгын чыгарганга эми менин оюмча өкмөттүн деле күчү жетпейт, эч ким күчү жетпейт атат. Негизи эле туурабы? Мен бербейм интервью силерге. Берсең туура эмес кылып жаман көрсөтөсүңөр, бүт бурмалапчы. Сүрөтүн жарыялоо боюнча эми мен комментарий бере албайм ал боюнча. Урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүсү, сиз дагы биздин каналга катталып, бул тууралуу өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз, дарегине жетет деген үмүттөбүз.